Баягы эле өзүнүн негизи чыгармачылыкта жүргөн адам биз баары бир башка чөйрөдө жүрсөк дагы жан дүйнөбүз ушул жакта болот экен. Ошондуктан параллельно бизнес жаатында кээ бир долбоорлорду ишке ашырдык. Бирок ошондой болсо дагы жан дүйнө баары бир чыгармачылыкты сурап, ошону талап кылып, анан бош болгон учурларда, эс ала турган учурларда, жан дүйнөгө бир азык керек болгон учурларда ушу чыгармачылыкка кайрылып, сөзсүз түрдө ошол жагынан иштегенге аракет кылып атабыз. Ошо быйылкы жылдын эсебинен, жаңыркы жылдын эсебинен чыгармачылыкка өзгөчө маани берип, жаңыга чейинки кайталанмаган темаларга кайрылып, жашоонун ар кандай сүрөттөгөн чыгармаларды жаратканын турабыз. Ошо аялдын дагы, эркектин дагы бул жашоодогу эң негизги миссиясы, ушу биздин жаралган максатыбыз бул үй бүлө. Үй бүлө бул эң негизги эмес, үй бүлө бул баары деп айтылат го. Ушул нерсе үй бүлөдөн башталат да, баардык нерсе үй бүлөдөн башталат. Эгерде биз ошол биринчи үй бүлөнү коюп, андан кийин калгандарын койсок, ошо адам катары дагы адамдык максаттарыбыз дагы өз ирети менен орундалмак беле деп ойлойм да. Себеби ошо кээ бир учурларда ушу карьералык тепкичтерди, башка материалдык талаптарды, кызыгууларды ошо алдыңкы планга чыгара алганыбыз үчүн биз ошо адам катары дагы жаңылып калышыбыз мүмкүн да. Эми ал жакта себеби адамды азгыра турган көп факторлор бар. Адамдарды жолдон адаштыра турган көп жолдор бар. Ошондуктан ошол нерсе бизди кээ бир адам деген ыйык аттан, улуу аттан адаштырып коюп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, үй бүлөнү биринчи иретте коюш керек. Ошо үй бүлөнү максатка ылайык биринчи иретте койгондо, мен ойлойм ошо эң туруктуу, ынтымактуу, ырыскечиктүү үй бүлөлөр курулат деп ойлойм. Бул ошо үй бүлөлүк баалуулуктар ошо үйдөн башталат. Бул бала кезден, тарбиядан башталат. Ошо эркек баланы өзүнчө даярдап, кыз баланы өзүнчө үй бүлөгө биз ошол кичинекей кезинен даярдашыбыз керек. Ошо айтып атпаймынбы, адамдын бул жашоодогу эң негизги миссияларынын бири үй бүлө болгондуктан, ошо үй бүлөнүн канчалык баалуу экендигин, үй бүлөнүн канчалык барктуу экенин, үй бүлөнүн канчалык маанилүү экендигин ошо тырмактай кезинен биз булардын кулагына кумдай коюшубуз керек да. Эркектин миссиясы эмнеден негизделет? Кыздын милдеттери эмне? Ошондон башталат да. Ошол нерселерден улам анан кийин барып биз күткөн үй бүлө курулат. Азыр тилекке каршы көп баалуулуктар өзүңүз билгендей өзгөрүп баратат. Үй бүлө куруу же болбосо эри шаркак жашоо, жуптук мамиле анчалык мааниге ээ болбогондой болуп, азыр өзүм деген эго өсүп бараткандай, бул албетте ошо сөзсүз түрдө үй бүлөнүн жаралышына, үй бүлөнүн бекемделишине, үй бүлөнүн келечегине өтө чоң бир маани берет да. Ошо үй бүлөдөн биз эркек балдарга кандай болуш керек, анын милдети эмне, анын максаты эмне бул жашоодо, ошол нерселерди туура үйрөткөнүбүз оң болот деп ойлойм. Кыз кишиге дагы ошол эле учурда, кыз кишиге дагы өз учурунда ал башка бүлөнүн мүчөсү экенин, анын келечекте жаңы башка бүлө күтөрүн, ошол бүлөнүн болочок ээси болорун, ошол үйдүн куту болуш керектигин биз азыртадан баштап кулагына кумдай коюшубуз керек. Ошондо ал барып жаңы турмуш курганда ошолордун баардыгын колдонуп, анан иреттүү үй бүлө курганга аракет жасайт. Бонус бул супер фишка. О байланышын колдонобуз, бонус алабыз. Кофе ичебиз, бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз, бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз, бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз, бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Биринчи иретте мен ошол
Айткан бул башка кеп, бирок көргөнү башка да. Көргөнү көбүнчө ошонун көзүндө калат. Ошондуктан ага ушу үй бүлөдө ата кандай болуш керектигин, атанын милдети эмне экендигин, атанын орду кандай экендигин ушу колумдан келишинче өзүмдүн жүрүм турумуман көрсөткөнгө аракет жасайм. Эркек бул үйдө отурбаш керек. Эркек бул эркин куш сымал. Бул канатын өзү каалагандай кенен жайган убакта ал өзүнүн болгон толук потенциалын көрсөтө алат. Ал ошол максаттарын ишке ашыра алат. Эгерде капаска камалган куш сымал ага бир чектөөлөр болуп, анын бир колдоолору, ал колдоого ээ болбой үй бүлөдөн, анын айткан иштери, айткан кыялдары, койгон максаттары үйдө колдоо таппаса, анын бир чоң ийгиликке жетиши дароо күмөн боло баштайт да. Ошондуктан мен өзү негизи үйдө отура албайм. Үйдө отурсам мен кандайдыр бир деңгээлде бирдеме жоготкондой, бир нерседен кур калгандай, ошо дүйнө өсүп кеткендей, дүйнө алдыга кетип калгандай сезилет да. Ошондуктан эми албетте үй бүлөгө убакыт таап, үй бүлөгө кам көрүү бул башка. Бирок жөнү жок бош отурган үйдө, айрыкча ошо балдардын көзүнчө диванда жатып телевизор көрүп же болбогон бир иш менен алек болуунун өзү ошо балага таасир берет. Эгер эркек бала сени ошол үйдө бош отурганыңды көрбөсө, сен дайыма көчүдө же болбосо иште, жумушта, табыштын үстүндө, изденүүнүн үстүндө жүргөнүн көрсө, ал ошолдон тарбия алат деп ойлойм да. Ошондуктан эркек адамдардын эң биринчи үй бүлөдөгү болгон милдети бул аларды камсыздоо, алардын бардык керектөөлөрүн аткаруу, анан коргоо. Ушул үч милдетти мыкты аткарыш керек деп ойлойм. Ал эми кыз бала бул конок. Кыз бала бул эртең кетерин, турмушка чыгарын, башка бирөөнүн мүчөсү болорун биле жүргөн оң. Ал дайыма ага кадимгидей үйгө конок келгендей мамиле жасаш керек. Ал дайыма жылуу жумшактын үстүндө болуш керек. Ал дайыма жакшы мамиленин үстүндө, жылуу сөздүн, жакшы сөздүн үстүндө болуш керек. Ал дайыма колдон келишинче мүмкүнчүлүктүн баарында ага ал муктаждыктарды билбей чоңойгону жакшы. Ал мындай бар жерде бар нерсенин үстүндө жүргөнү жакшы. Жокту колдон келсе кызга билгизбей деле койгон туура болот да. Ал себеби ошол барган жеринде, кийин турмуш курганда барган жеринде ал ошондой кенен жүрөт. Ал ошондой берешен болот. Ал ошондой кол ачык болот. Анын дасторкону берекелүү болот. Ошондой бир жакшы бир аялга татыктуу мүнөздөргө ээ болот да. А эркектерге тескерисинче. Эркектер анча мынча жокту биле жүргөн жакшы. Бары жокту биле жүргөн жакшы. Жок болгондо кандай болот? Жоктон кандай чыгыш керек? Бар болгондо кандай болуш керек? Барда кандай алып жүрүш керек? Ошолорду мындай эркек бала биле жүргөн жакшы да. Эркектер эч нерсени жашырбаш керек. Эркектер жокпу, жок деп ойлобош керек. Ал тескерисинче мындай ошол жоктон кандай абалда чыгыш керек? Жок болгондо кандай болуш керек? Ошону биле жүргөн жакшы. Ушулардын баардыгы мен ойлойм бул ошо үй бүлөнүн эң негизги институту бул үй бүлө. Үй. Ошо үйдө көргөн нерсени, үйдө уккан нерсени анан алар барып чоң турмушта өзүнүн практикасында колдонушат. Менин жеке оюмда мындай бир жоромолдорум бар. Эгерде ошо бардык нерсе, ошол функциялардын алмашуусу, милдеттердин алмашуусу дагы бул ошо үй бүлөдөн башталат. Себеби биз ошо эркек баланы тарбиялаганда сен үйдөгү эң негизги адам сенсиң, бардыгы сага көз каранды, бардык нерсе сенден чечилет, бардык нерсе сенден башталат, бүт болгон жоопкерчилик сенин мойнуңда деген милдеттерди арта баштаган сайын ал күчтүү боло баштайт. Ал ошого моралдык жактан даяр боло баштайт дагы, өзүн даярдай баштайт. Ал кийин өзүнүн курага келгенде, өзүнө жуп издегенде дагы ошондой жуптарды издейт, ошондой кыздарды издейт, ошондой жубай издеп баштайт. Ошондой назик, ошондой бир мындай кандай десем, мындай алсыз, анчалык баягы өзүн лидер катары сезип, ошол өзүнүн жанында көлөкө боло турган адамдарды издеп баштайт.
ошондой адамдарга жолукканда, ошондой тарбияны көргөн адамдарга жолукканда алардын союзу куралат. Алар бири-бирин тааныйт, алар бири-бирин жактырышат. Анан кыздарда дагы ошондой. Эгер кыздарды биз ошондой назик, ошондой үйгө күйүмдүү, өзүнүн ордун билген, эркектен жол талашпаган, эркектен тизгин талашпаган, баардык нерсени эркекке койгон, эркекти уга билген, эркектин аркасына жашынган ушундай кыздарды тарбиялай турган болсок, ал дагы турмушта өзүнүн баягы жолун издегенде ошондой сапаттагы эркектерди издейт. Ошондой сапаттагы эркектерди жолукканда алардын сөзсүз түрдө ортосундагы байланыш куралат да. Анан ошондой жуптар пайда болот. Кээ бирлер айтат да, эми кээ бир аялдар, кээ бир биздин кыздар турмушка чыкканда эми эркек андай болбосочу, эгер лидерлик сапат жок болсо, ал табышкер болбосо, таппаса, өзүнүн милдетин билбесе, анда эмне кылсын? Анан аял өзү издеп, өзү кылат да деген. Ооба, бул туура. Бул закон ченемдүү нерсе. Ооба. Бирок эгерде жана мен баштагыдай, эгерде биз кыздардын баягы кыздын милдеттерин, аялдын милдеттерин, үйдөгү милдеттерин туура берип тарбиялай турган болсок, эркекке дагы ошол нерсени жоопкерчиликти биле турган кылып, жоопкерчиликтүү, кайраттуу, күчтүү кылып тарбиялай турган болсок, ал турмуш баягы жолуна аттанаарда өзүнө ошондой жубайларды тандап, ошондойлорду издешет да. Ошондуктан мен айтарым, ошо баардык нерсе үйдөгү тарбиядан башталат. Анан албетте, эгерде биз кызга тескерисинче айта турган болсок, кызга баардык нерсе сенден чечилет, сен ишке ашырасың, баардык нерсе сенин колуңда, сен кыйынсың, сен лидерсиң, сен күчтүүсүң деп тарбиялай турган болсо, ал сөзсүз түрдө кийин турмуш жолунда өзүнүн жубайын издегенде ошого ылайыктуу эркектерди издейт. Ошондой анын сөзүн уга билген, айрым учурларда анын сөзү жогору турган, бүтүмдүү болгон, күчтүү болгон эркектерди издеп, анан ошондойлорго, ошондой эркектер менен алардын союзу туура келип, ошондой жуптар кураган. Анан албетте ошондо анан аял менен эркектин ордулары, функциялары алмашат. Үй бүлөдөгү тарбия бул баардык сырткы таасирлерден күчтүү болот. Баардык сырткы таасирлерден күчтүү болот. Эгерде албетте үйдө баланын тарбиясы боюнча, баланын өнүгүүсү боюнча эч кандай аракет болбосо, эч кандай бир мындай чаралар колдонулбаса, ал сөзсүз түрдө ошол боштуктарды көчөдөн толтурат. Ал боштуктарды социалдык тармактардан алат. Ал керектөөлөрдүн баардыгын ошо сырттан алганга аракет кылат. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде үй бүлөдө бул боюнча белгилүү аракеттер жасалып, ошо баланын тарбиясы, анын келечеги жөнүндө мындай чаралар колдонулган болсо, ага эч кандай сырткы таасирлер таасирин бере албайт. Көбүнчөсү сүйүүнү, бул сүйүү мага эмне берет дейбиз да. Мени сүйсө мага эмне кылат? Мындай жоромолдойбуз да. Сүйүү бул алуу эмес, сүйүү бул берүү. Биринчи иретте, эгер сен сүйсөң, сен беришиң керек ал адамга. Сүйүү бул алуу эмес да, сүйүү көбүнчө берүү. Ошондуктан эгерде сүйсөң, ал адамга болгон жылуулукту, болгон мамилени, болгон сезимдерди сен беришиң керек, андан күтпөшүң керек. Ошондо бул эки тараптуу сезимдерге, махабатка айланышы мүмкүн. Биринчи ушундан башталып, албетте үй бүлө болгондон кийин кыйынчылык болбой койбойт. Кыйынчылык сөзсүз түрдө бизде дагы болуп келатат. Мындан кийин дагы менин күмөнүм жок. Болгону ушул кыйынчылыктарды эми үй бүлө бул бара-бара ортодогу сезимдер ынак болуп адамдар жакындатыш керек. Бирин-бирин сыноодон, бирин-бирин текшерүүдөн, бирин-бирин ар кандай мындай сындап кароодон алыс болуш керек. Негизи эле баардык нерсе кыргызча айтканда ниеттен, ушу адамдын ички моралдык
даярдыгынан көз каранды да. Мен мисалы ошол жубайымды эгерде мага бир катачылык кетирип же болбосо бир кандайдыр бир жаңылыштык кетире турган болсо, менин ага болгон сезимдеримден эч кандай күмөн жаралбайт. Мен аны жаман көрүп калбайм, мен аны сүйбөй калбайм, мен ага жиним келиши мүмкүн, ага ачууланышым мүмкүн, бирок бул жерде сезимдер тууралуу так кеп болуш да мүмкүн эмес. Сезимдер бул эки адамдын ортосундагы сезимдер, булар бекемделип, кадимкидей сыртына кулпу салынып, ал үйдө бийик жерде турат. Ал майда барат талаш тартыштарда, майда барат таарыныштарда анын кулпусун ачып ичин аңтарууга кажети жок. Ал сакталуу бийик жерде турушу керек. Калган маселелердин баары ылдый жакта кадимки эле баягы жакын адамдардай сүйлөшүү аркылуу чечилиш керек деп ойлойм. Тоскоолдуктар булар өмүр бою болот. Биз эми адам баласы бул дүйнөгө сыналуу үчүн, бул дүйнөгө текшерилүү үчүн, бул дүйнөгө бекемделүү үчүн келгенбиз. Бизге сыноолор, тоскоолдуктар, кыйынчылыктар бизди ар дайым артыбыздан ээрчип, жашообузду ар дайым коштоп жүрөт. Ошондуктан биз күрөшүүнүн үстүндө болушубуз керек. Окуунун үстүндө, өзгөрүүнүн үстүндө, оңолуунун үстүндө, изденүүнүн үстүндө жашасак, жашообуз ар да канча кызыктуу, ал да канча жеңил болот. Мен ойлойм маани бербеш керек, себеби үй бүлө бул жабык тема. Үйдөгү бакытты дагы, үйдөгү кайгыны дагы, үйдөгү таарынычты дагы ошол үйдүн ичинде чечкен жакшы болот. Бакытты дагы ашыкча жарыялап, анын баардыгы билүүсүнүн кажети жок. Бакыт бул ошо үй бүлөгө берилген бакыт болсо, демек ал үй бүлөнүн бакыты. Үй бүлө майрамдап, үй бүлө жагап, куунап, үй бүлө анын даамын татыш керек. Сырттагы адамдарга жар салуунун кереги жок. Таарыныч дагы дал ошондой. Таарыныч дагы ошол үйдүн ичинде ошол билиндирбей, ошол нерсени ката билип, ошол нерсени үйдөн чечкенге аракет кылган туура болот деп ойлойм. Өзү негизи ашыкча мамиле, негизи баардык иште ашыкча мамиле адашууга алып барат. Ошондуктан бизде бир кыргызда бир жакшы сөз бар, чек деген жакшы сөз бар. Ошол чек, орусча грань. Ушул нерсени биле жүргөнүбүз жакшы. Баардык иште. Кубанычта дагы чек болот, бакытта дагы чек болот, кайгыда дагы чек болот, таарынычта да чек болот. Ушул чекти мындай айырмалай билгенибиз жакшы. Андан ашырганы зыян экенин биле жүргөнүбүз жакшы. Ошондуктан менин өзүмдүн жеке практикамда баардык нерседе менде чек бар. Баардык нерседе грань бар менде. Баардык ал эмес кубанычта, каттыкта дагы, күлкүдө дагы чек бар. Кайгыда дагы, ачууда дагы чек бар. Ошол чекти өзүмө белгилеп алгам. Ошол чектен ашпашым керек деп. Дайыма ошол чектин ичинде жүрөм. Ушул убакка чейин ошонун зыянын көрө элекмин. Эгерде керек болсо башкалар менен дагы ушул нерсени бөлүшкүм келет. Ар ким өзүнүн эмоциясындагы, жүрүм турумундагы, жашоосундагы чектерди белгилеп алганы дурус. Мен ойлойм, негизи эле үй бүлө курганда айрыкча эркек балдар, айрыкча мырзалар үй бүлө курганда ошол жаңы бүгүнтөн баштап мен үй бүлөлүү дегенден баштап анын бир мээсинде, анын көкүрөгүндө, көңүлүндө менде мындан башка жол жок деген ой болуш керек да. Мен ошол үй бүлөнү өмүр бою коргоп, колдоп, камсыздап, ушул үй бүлөдөн мен мыкты уул кыздарды чыгарышым керек деген кандайдыр бир моралдык даярдык болуш керек. Эгерде үйлөнгөн маалда бул кандайдыр бир көрөм буйрса, бара көрө жатарбыз, буйруганын көрөм, аракет кылам деген алсыз бир жоромолдор боло турган болсо, ал сөзсүз түрдө адашууга болот. Ошондуктан мен ойлойм, баардык нерсе бул ошол эркектердин даярдыгынан көз каранды. Себеби чечим
акыркы чечим баары бир эркектин колунда. Эркек мен ушул адамга үйлөнөм деген чечимди алгандан баштап үй бүлө куруудагы жолдор ачыла баштайт. Ошондуктан ошол чечимди кабыл алган кандай жеңил болсо, үй бүлөнү куруу дагы ошондой жеңил экендигин, ошончолук жоопкерчиликтүү экендигин эркек сезе билиш керек. Кээ бирлер ойлойт, өмүр бою чогуу жашап, 50-60 жыл бирге болгон жуптарды көрүп, кээ бирлер ойлошу мүмкүн, булардын жашоосунда эч кандай тоскоолдуктар, биздикиндей кыйынчылыктар болбосо керек деп ойлошу мүмкүн. Жок, андай эмес. Тескерисинче, бул ошол жуптар ошол тоскоолдуктарды, ошол кыйынчылыктарды биргелешип жеңгендер. Баарынан сурап көрүңүздөр. Ошо чогуу 50-60 жыл жашаган үй бүлөлөрдүн баардыгы турмушунда көп кыйынчылык көрүп, көп тоскоолдуктарды башынан кечиргендер. Ошондуктан мен ойлойм, турмуш өзү жеңил эмес. Буга биринчи иретте моралдык жактан дайыр болуш керек, бекем болуш керек, кайраттуу болуш керек, күчтүү болуш керек. Ошо эркиндик тууралуу сөз болуп атпайбы? Ошо биз эңсеп жүргөн эркиндикте дагы чек бар. Ошо эркиндиктин чеги бузулган маалдан баштап ал эң баштыкка айланат. Көбүнчө биз ошол эркиндикти эң баштык менен алмаштырып, ошондон айрым учурларда зыян чегебиз. Эгерде мен ойлойм, ушул эркиндик бул адамга комфорт, бул адамга ыңгайлуулук шарт түзүүчү факторлордун бири. Эгерде бул факторлорду биз туура эмес колдонуп, жогоруда айткандай чегинен аша турган болсок, биз анын зыянын чегебиз да. Ошондуктан мен ойлойм, эркиндик бул биринчи иретте дисциплина, бул тарбия. Ушу тарбиянын ичиндеги эркиндик бул эбегейсиз чоң жетишкендиктерге алып барат. Ал эми чеги жок эркиндик эң баштык менен коштолуп, ал сөзсүз түрдө өзүнүн зыянын берет. Мен буга чейин дагы айтып жүргөм, биздин коомчулукта тилекке каршы азыр 3 тараптуу багыттар бар. Бул албетте батыштын таасири, андагы демократиялуу тарбиялар, андагы тармакчанын ичиндеги айрым учурлардагы эркиндиктер, ошол мен жогоруда айткандай. Экинчиси бул айрым бир кандайдыр бир деңгээлде кээ бир учурлар бизге туура келбеген чыгыш тарбиясы. Бул көбүнчөсүнө ошо капаска камагандай, көбүнчөсүнө ошо эркиндикти чектегендей сезилген тарбия. Үчүнчү багыт биз ата тарбиясы. Кадимки биз чоңойгон, биз көргөн Кыргыздын өзүнүн нукура мектеби. Мен ойлойт элем, эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, эгерде колубуздан келе турган болсо, эми ошолордун мындай баланстагы өзүнчө бир чоң бир өзгөчө формасын алып чыгуу бул албетте кыйын. Эгер адашуудан корко турган болсо, анда биз ошол ата тарбиясы менен, ата наркы менен тарбиялаганыбыз жакшы болот. Кадимки Кыргыздын тарбиясы менен тарбиялаганыбыз жакшы болот. Бизде бардык нерсе, эгерде ошол өзүбүздүн өздүк мектебибизде булардын бардыгы мындай балансты сактаган мектеп экендигин мен кийинки учурларда жакшы түшүнүп турам. Бул жакта бизде дин дагы бар. Бул жакта бизде салт дагы бар. Бул жакта бизде айрым учурларда тарых менен текшерилген ырым-жырымдар бар. Ушул жакта бизде эркиндик, демократия дагы бар. Ошондуктан мен ойлойм, ата тарбиясын кыргыз өзүнүн нарктуу баалуулуктарын кошо ала жүргөнүбүз бизге сөзсүз түрдө өзүнүн жемишин берет. Толугу менен эмес, толугу менен бир үй бүлөнү кайталап анын формасына салуу дагы жаңылыштыкка алып барат. Себеби бизди жаратуучубуз жаратып атканда бизди калыпка салган эмес, бизди кайталаган эмес. Биздин дүйнөдө 8 миллиард адам боло турган болсо, 8 миллиардтын бирөөсүнүн дагы кол тамгасы бирөөсүнө дал келбейт. Бул эмне жөнүндө айтат? Бул ар бир адам индивидуалдуу мамиле менен жасалган. Биз кайталангыс жамбыз, ар бирибиз кайталангыс жамбыз. Ошондуктан белгилүү бир формага салып, ошондон изденбеген бул айрым учурларда жаңылыштыкка алып барып калышы мүмкүн. Ооба,
кээ бир моменттерди, кээ бир учурларды кайталаса болот, андан үлгү алса болот, андан сабак алса болот. Бирок аны кайталап, ага окшоштуруп же болбосо ошол нерсеге, формага кыйнап салуу бул жаңылыштыкка алып барат деп ойлойм. Негизи эле мындай кээ бир статистикалык маалыматтарга карала турган болсок, өзү адам негизи биз жуп болуп жашоо үчүн жаралганбыз. Биз жалгыздык үчүн жаралган эмеспиз. Эгерде ошол дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө ааламда болжолдуу түрдө 8 миллиард адам боло турган болсо, алардын салыштырмалуу түрдө 48% эркек боло турган болсо, 52% аялдардан турат. Бул эмне деп аталат? Биз жаралганда жуп менен жаралабыз. Биз ошол балансты Кудай Таалам бизге сактап турат. Биз жуп менен жашашыбыз керек. Биз экөө болуп жашоо үчүн жаралганбыз. Биз бири-бирибизди толуктоо үчүн жаралганбыз. Мендеги жакшы сапаттар менин жубайымда болбой калышы мүмкүн. Мен болушунча ошол жакшы сапаттар менен биздин ортодогу союзду толуктаганга аракет кылышым керек. Мендеги начар сапаттар, мендеги кемчиликтер жабылыш үчүн мен жубайымдын жакшы сапаттарын жогору баалап, ошондон көрүшүм керек. Негизи эле баягы турмуш бул Кудай Таалам өмүр берсе узун жол турмуш. Ошол узун жол көбүнчө позитивдүү, бактылуу көз ирмемдер менен куралсын, жакшы бактылуу көз ирмемдерден турсун десек, анда жаныбыздагы адамдан биз жакшы сапаттарын издегенге аракет кылыш керек. Кемчилик гана издебей, кененирээк болушубуз керек. Ошондон биз жакшы нерселер тапканга аракет кылышыбыз керек. Ошондо жашообуз оңолуп, жакшы шарттар түзүлөт. Эгер кемчилик гана издеп, ошол адамдын катасын гана көрүп, ошол адамдан жаман нерсе гана издей бере турган болсок, анда биздин жашообуз ак карага айланып, андагы ачык түстөр жок. Негизи эле кыз бала турмушка чыккычакты атасынын милдетинде. Эгер атасы болбой калса, агасынын милдетинде. Ал сөзсүз түрдө аял кайсы маалда болбосун эркектин аманаты. Ошо турмушка чыгып электе атасынын, агасынын аманаты боло турган болсо, турмушка чыккан күндөн баштап, никеси кыйылган күндөн баштап ал ошол эркектин аманаты. Ошол аманатты, сага тапшырылган аманатка сен кандай мамиле кылышың керек? Аны көзүңдүн карегиндей сакташың керек. Анын ден соолугу тууралуу кам көрүшүң керек. Анын ичкени, жегени бардыгы сенин мойнуңда болот. Ошол эле учурда анын тууган уругу, анын туушкандары, бир туугандары бардыгы сенин мойнуңда болот. Ошондуктан колдон келишинче ошол турмушка чыгып электеги мамилеси кандай болгон болсо, эгер жакшы эмес болгон болсо, жакшыртууга аракет кылыш керек. Эгер жакшы болгон болсо, аны бузуп, аны начарлатканга биздин эч кандай хакыбыз жок. Ошону биз сактап калганга, бул дагы биздин жоопкерчилик катары, аманат катары сезиш керек деп ойлойм. Эми мындайчы кыска сөз менен айтканда, кайын-журтка кылган мамилең бул жубайыңа кылган мамиле. Жубайыңа болгон сыйлык. Мен жогоруда айткандай, мен баламдан уялам. Баламдын алдында кемчилик кетирбегенге, каталык кетирбегенге, анын алдында бир начар бир адамдын образын түзбөгөнгө аракет жасайм. Негизи эле балдар чоңоюп эс тарткан убак бул ата эне үчүн жаңы мектептин ачылышы. Балаң эс тартып, сен менен жашоо тууралуу, муш тууралуу, келечек тууралуу, максаттар тууралуу сүйлөшүп баштаганда, кадимкидей дагы бир жолу турмуш сенин далга чаап, түздөп оңдойт экен да. Азыркы убакта мен ошондой. Менин балам азыркы убакта дүйнө таанып, баягы өспүрүм убактан өтүп,
калыптануу мезгили. Ошондуктан мага ар кандай суроолорду берип калышы мүмкүн. Мен анын ар бирине даяр болуп, ал толук түрдө канааттана турган жоопторду бере алгыдай болушум керек. Ошондуктан азыркы учурда мен өзүнчө бир жаңы мектепти басып өтүүдөмүн. Эгерде буга чейин баламды оюнчук, башка жомок дүйнө кызыктырган болсо, азыр реалдуу жашоодогу суроолорду берген үчүн мен дагы реалдуу жоопторду даярдашым керек деп ошол мектептин үстүндө жүрөм. Ошол мен буга чейинки дагы бир интервьюларымда айткам. Мен балдар кийин өзүнүн ата энесине кандай мамиле кылыш керектигин мен өзүмдүн ата энеме кылган мамилем менен көрсөтөм. Ошол мен айткам, эгер апама бир кымындай бир белек берсем дагы, апама күнүгө чалып анын ден соолугун сурап, анын акыбалын сурасам дагы, мен апама сый урмат көрсөткөн ар бир кыймылымды мен балама көрсөтөм. Балам көрсүн дейм, балам билсин дейм, балама атайын көрсөтүп берем, балама айтып берем, же болбосо баламды алып барып сатып берем. Себеби кийин ал дагы өзүнүн энесине ошондой мамиле кылуусун каалайм. Эне бул эч кимге алмаштырылгыс дүйнөдөгү бир жаралган зат. Ону бирөө менен тең коюп, же бирөө менен ортодо тандоого коюу дагы туура эмес. Ошондуктан мен бул нерсени дайыма айтам. Эне бул ыйык деп. Ошо менин уулум дагы эр жеткенде энесине ошондой мамиле кылып, энесин бийик тутуп, энесин алаканга салышын каалайм. Сүйүү бул эң назик, адамда жашаган эң сезимтал сезим. Негизи сүйүү, мен ойлойм, сүйүүнүн бир белгилүү бир формасы, аныктамасы жок. Бул ар бир адамдын өзүнүн дүйнө таанымына, ой чабытына, сезимине жараша куралат. Кээ бирлердин сүйүүлөрү ушу аламды алаканга салгандай чоң болушу мүмкүн. Кээ бирлердики ушу бир тамчы суудай кичинекей да болушу мүмкүн. Ошондуктан сүйүүнү салыштырып, сүйүүнү теңдеп, сүйүүнү бир белгилүү бир калыпка салуу да туура эмес деп ойлойм. Бирок эң негизгиси сүйүү бул сөзсүз түрдө ар дайым багууга, бактоого, сууга муктаж. Ошондуктан аны дайыма бапестеп, алаканга салып, көздүн карегиндей сактап, андан кам көрүп, анын абалын сурап, суусаган маалда суу берип, багып турууну мен кеңеш берет элем. Сүйүү кароосуз калса, ал көзгө көрүнбөгөндөй, бууга айлангандай жоголуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан дайыма багып, бапестеп, сезимдерди барктап турган болот.